рахмат. Мен эмне дейт элем ушу Россияда чет мамлекеттерде кызмат кылып жүргөн ушу өлкөлөрүнө жана балдарына, жарандарына терең ыраазычылык билдирем. Өлкөлөрдүн атынан, ушу өзүм жетектеп жүргөн азиз жана дүлөөлөр коомунун атынан терең ыраазычылык билдирем. Ушу биздин Ташкент шаарынын Кыргызстанды өнүктүрүп өстүргөн ошолор болуп атат өзүчү мигранттар. Биздин чоңдорубуздан эч кандай топ жок. Эч ойлонбой эле коюш дейт мененкендечи. Рахмат ушунчалык спонсор болуп, ушунчалык колдогондоруна рахмат. Аллага тасыңдар ыраазы болсун. Дайым ойлогон ой максаттарына тилеген тилектерине жетишсин. Аллахым дайым колдосун. Жоккондо жылышыр болуп, көргөн уул кыздарынан ата-энесинин бактысына ар дайым бар болсун. Ушунак келип жеткирип келген силерге Аллахым күч кубат, ден соолук берсин. Уул кыздарыңыздардын урматы сүйүнгөнсө, бизден кайтпаса силерге Кудайдан кайтсын. Бизге бирди берсеңер, Аллахым миңди берсин. Рахмат ушунчалык колдогонуңарга, ушунчалык кыдырып издеп келгениңерге рахмат. Мынчалык болуп деп күткөн эмес элем, чын десем жана. Рахмат, ыраазычылык билдирем. Ушу азаттыктан келген ошо балага да ыраазычылык билдирем. Ошол аркылуу ошол айтты, эже ушундай болот. Кудай кааласа сизге спонсорлор чыгат. Бийлик тараптан болбосо карапайым элден айлансын өзүчү. Карапайым эл бирин бири багып атат. Мен кызматкерлерге, ушу бийликте отургандарга айтып кетет элем. Ушуларыбызга бир иман берсе, ушу эл журттун ойлонсо, ойгонсо, ушу бизге окшогон ушу мен жетектеп аткан коомдогуларга, инвалидтерге, ушуларды четте калтырып ушуларды колдосо, спонсор болушса, айтып кетет элем. Баарына ийгилик. Рахмат Кудай ден соолук берсин, өмүр берсин. Көргөн уул кыздардын урматы сүйүнгөнсүн. Бизден кайтпаса Кудайдан кайтсын. Номерин алып калайын. Биз атайын Москвада жума сайын ушинтип жөнөп турат балдар. Анан жума сайын ушинтип таркатабыз балдарга. Эми болсо кыйналсыздар, эметип турабыз. Биз сизге дагы жардам берип турабыз. Москванын балдарынын атынан. Мен чөйрөгүмдө ушундай бар. Мен өзүм ушундай биринчи группа инвалид ушундай болсом дагы, менин коомумда ушу саналуу адамдардын ушул өзүмдөн ачыккан эметип тигидикке да жеткичке аракет кылгам да. Бизге жеткирип, анткени менин милдетим. Анан мен ишенип ушуга жетекчи кылып сайлагандан кийин мен ошого жоопкерчилик болушум керек. Мен ошолор үчүн айтып атам дагы делечи, эгер Аллахым силердин батаңа берип, батаңа тиеп, баягы бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт деген милдетте макал бар. Батасы тиеп, ушу Кудайым ден соолук берип, мени колдошуп турса, мен буларга ушулардын укугун коргогонго өмүрүмдүн акырына чейин күрөшкө аракет кылам. Колуман келген жардамды кылам.